Кутман күн баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө жумшак, жайдын аптаптуу күндөрүндө кымыз менен чайга берсеңиздер өтө даамдуу болгон токочтордун рецепти менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазып коюңуздар. Өтө бат даярдалуучу, оңой жол менен даярдалуучу рецепт десем болот. Менин чоң энемдин рецепти деп айтамын ар дайым. Бизге жылуу суу керектелет. 1 стакан колдондум мен. Сиздер эгер көпчүлүк болсоңуздар, сөзсүз түрдө 2 же 3 стакан колдонсоңуздар болот сууну. Андан кийин 1,5 чай кашык туз салабыз дагы. Жакшылап эригиче аралаштырып алабыз. Андан соң ээленген унубузду азыраак бөлүгүн салып, болжол менен 5-6 кашык. Бул усулду сиздер нанга камыр кылганда да колдонсоңуздар болот. Көбүн эсе дрожжуңуздар күйүп калбайт. Ундун үстүнө салсаңыздар. Орусча айтканда апара даярдап алабыз. Дагы да жакшылап аралаштырабыз. Кааласаңыздар 5-10 минутага коюп койсоңуздар болот. Менде бир аз убакыт тар болгондуктан бат эле жасап баштадым. Мынакей унду салганда эле чекесине көбүкчөлөр чыгып даяр болуп калды. Бул биздин дрожжубуз жакшы деген сөз. Андан соң жумшак камыр даярдап алабыз. Сөзсүз түрдө бир аз колго жабышкан, жумшак болгону жакшы. Камырыбызды майлап койгонубуз жакшы, себеби идишке жабышып, бизге ыңгайсыздык жаратпайт. Жылуу жерге кеминде 1 саатка койсоңуздар жакшы ачып чыгат. Камырыбыз ачып даяр болуп калды, достор. Эми колубузду дагы майлап, ар бирин бөлүкчөлөргө бөлүп чыгабыз. Бул рецепттин өзгөчөлүгү эч кандай кыйынчылыксыз эле жайылат. Мага ушул ыңгайлуу десем болот. Өзүнүн майына эле видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жайып аласыздар. Эң негизгиси майыңыз капкара болуп, булганып калбайт. Боорсок бышырганда бизде ошондой болуп калат. А бул токочторду бышырганда андай болбойт. Майыңызды кийин башка тамактарга коркпой иштете берсеңиз болот. Жана да бат эле даярдалат. Бир жагынан майыңызды тактап, бир жагынан жасап, салып, бат эле бышырып аласыз. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, лайк коюп, жана да комментарий жазып, актив көрсөткөндү унутпаңыздар. Кызып турган майыбызга эки жагын кызарта кууруп алабыз. Мынакей достор, өтө оңой жол менен биздин токочторубуз дагы даяр болду. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.